Кудайбердишинов Рамазан, 11 жаштамын. 6 бир тууганмын. Нарын районуна караштуу Куланак айылында Абдылда Аралбаев атында орто мектебинин 5-класснын окуучусумун. Менин атымды Рамазан деп чоң атам коюптур. Себеби улуу Рамазан айында жарык дүйнөгө келиптирмин. Рамазан айы адамдарга туура жол көрсөтөт. Жаман менен жакшыны ажырата билсин деп Куран түшүрүлгөн ай. Бул ай мусулмандар орозону кармоочу ай. Рамазан айы тазалануунун, кечиримдүүлүктүн айы. Мени да чоң атам ыймандуу, кечиримдүү болсун деп Рамазан коюптур. Мен өзүмдүн атым менен сыймыктанам. Мен келечекте повар болгум келет. Мен бул кесипти таңдаганымдын себеби апам бизге тамак жасап жатканда кызыгып карай берчүмүн. Эмне жасап жатасыз деп сурай берем. Мага белгилүү түрк повары бурак жагат. Мен балдар менен ойноп жатканда жалбырактарды терип келип, тактайдын үстүнө бурактай болуп, ар түрдүү салаттарды тез ылдамдыкта жасай берем. Келечекте чоң кафелерде даамдуу тамактарды, салаттарды жасаганымды элестетем. Буйруса чоңойгондо бурактай повар болом. Китеп менин жакыным деп улуу акын Аалы Токонбаев жазгандай, китеп адамга акыл кошуу менен андан көптү биле алабыз. Китеп менен акылыма акыл кошот. Китеп мени уйкусуздан арылтат. Китеп менин дин иштөөсүн жакшыртат. Китеп окуу менен кызыктуу адамга айланасыз. Китеп окуу максат коюуга жардам берет. Китепти көп окуган адам кыйналбай жакшы жашоого жетет. Китепти окуудан сөз байлыгыбыз келет. Китепти көп окуган адамдар көп ойлорго, идеяларга бай болот. Китеп окуу чет тилди тез үйрөнүүгө жардам берет. Китепти көп окусам, көп ийгиликке жетишем. Мен китеп окуу менен ушинтип өзгөрө алам. Мен окуп жаткан мектеп Абдылда Аралбаев атанын наамын алып келет. Абдылда Аралбаев ким болгон деген суроо туулат. Ал 1891 жылы Куланак жергесинде кедейдин үй бүлөсүндө туулган. Өз атасынан жана Касым аттуу молдодон таалим-тарбия алган. Кат тааныган. 1918 жылыдан тартып Куланак советтик мектебин ачып, 12 баланы окута баштаган. Ал латын тамгасы менен да окуткан. 2-класстын эне тили китебин жазышкан. Бул ийгилик мектептин да даңкын чыгарган. Республика боюнча эң алгачкы өкмөттүк сыйлык менен Куланак мектебинен экөө сыйланган. 1939 жылы биринчилерден болуп Аралбаев Ленин ордени менен, Кулипа Кондучанова эмгектеги каармандыгы үчүн медалын Карилиндин өз колунан алып келишкен. Азыркы учурда Кулдул Келдибек Ниязов жазуучу, эмгек сиңирген курулушчу Токтоналиев Жапаркул, Жеңиш Султанова эмгек сиңирген врачы, эл артисти Тамара Жумакаева, кыргыз эл сүрөтчүсү Каныбек Давлетов сыяктуу эжагайларыбыз менен сыймыктанабыз. Биздин мектепте көптөгөн окуучулар жакшы окуп, жогорку окуу жайларда окуп жатышат. Мен дагы буйруса кыялымдагы окуу жайга окуйм да өз мектебимди даңктаганга аракет кылам. Чыңгыз Айтматов, Ак кеме. Мен улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме чыгармасындагы Нургазы жөнүндө көп ойлоном. Анын мага жакканы окууга болгон кызыгуусу жана адамгерчилиги. Нургазынын жашоодо ыйык туткан эки нерсеси бар. Бугу эне жана Ак кеме. Бугу эне жөнүндө ал таятасынан уккан. Адам баласы
өлүмдөн сактап калган бугу эне ал абдан баалачу. Ошол себептен ал Орозкулду жек көрөт. Мыкаачылык менен бугунун мүйүзүнө балта чапканы баланын көзүнө бешикти чаап жаткандай көрүнөт. Ал эми ак кеме жөнүндө экинчи жомогун ал өзү ойлоп чыгарган. Атасы кеменин капитаны. Бала ак кемени көрүш үчүн Кароол бөбөлгө чыкканча жолдогу табият досторунун ар бири менен учурашып, сүйлөшүп, анан кетет. Ал эми кечинде болсо таятасынан уккан бугу эне жомогун төшөккө жатып алып, акырын шыбырап, таятасы сатып берген портфель досуна айтып берүүдөн тажабайт. Күндүзү да портфелин колунан түшүрбөйт. Демек портфель баланын билимге болгон умтулуунун белгиси. Баланын экинчи досу бул дүрбү. Нургазы мына ушул дүрбү менен өзүнүн окуй турган мектебин да карай берет. Бала көл жээгинде ак кемени да көпкө карап жатты. Ак кеме али да жок деди. Нургазы көпкө ойлонуп, менин атам качан келет деп атасына болгон сагынычын билгизгени мени да ойлондурат. Нургазы атасын күтүп жатып, акыры ысык көлгө балык болуп сүзүп кетти.